Salam spor sүйүүчүлөрү. Бүгүн жаңылык чыныгы жаңжалга жакын мушкелер туурасында жаңылык чыкты. Эскертүү: бул видеону бир гана чыныгы мужиктер көрөт. Жана дагы чыныгы мужиктер гана катталып коет бул каналга. Дастин Поре чыныгы күрөшчү менен спаррингде Оливейрага каршы даярдыкта. Ал ким болду экен? Жана Хамзат Чимаев менен Гилберт Бьорнс тууралуу. Дастин Поренин акыркы маегинде Геджи Чендлер туурасында Дастинге суроо берилди. Сен Чендлер менен Геджинин салгылашуусун көрдүңбү? Эмне дейсиң? Абдан кызыктуу болду. Мындай салгылашуу ден соолукка зыян. Эгерде эки тең мени менен ушундай стилде салгылашса, кимиси болбосун жеңем. Көп техника иштетүүнүн ордуна ойлонуп урушушту билиш керек, деп айтып өттү Дастин Поре. Көпчүлүк адамдар ою боюнча Дастин Порени утат деп ойлогондон соң бул нерсеге Оливейра унчукпай кала албады. Мен Дастиндин көп салгылашуу учурундагы каталарын көп көрөм. Ал абдан акыркы раундтарда өзүн оор сезет. Менде күрөш бар. Ким эмне дейт ал мага кызык эмес. Мен кайрадан чемпион боюнча калам. Мен азыр ар тараптуу таярмын. Ал эмне кыла алышы мүмкүн. Эмне кыла алса да мен ага каршы өзүмдүн түзгөн пландарым бар, деп айтты чемпион Чарльз Оливейра. Жана Дастин Поре өз Instagram баракча историясына Мавсар аттуу россиялык мушкер экөөсүнүн спарринг учурундагы фотосун киргизди. Мавсарды билбегендер болсо, анын рекорду 15-0. Менимче экөөсү бир залда тренировка өткөргөндөн соң көбүрөөк шанс Дастиндеби деген ой дагы жаралды. Себеби күрөш боюнча Мавсар Евлаев өтө мыкты деңгээлде. Дастин менен Мавсар эми жаңыдан команда болду чагымда. Буга чейин эч ким экөөсүнүн бир спарринг учурундагы видеосун же фотосун эч ким көргөн эмес. Эми пайда болгон учур. Эми жаңы команда түзгөн менимче. Же жөн гана ал белгисиз. Эгерде чын эле бир команда болсо, анда пушка болот эле. Кийинки жаңылык уясы уюштуруучулар тараптан. Чыныгы ачык салгылаша ала турган Хамзат менен Гилберт Бьорнс ысымдуу мушкер экөөсүнүн рингте жолугушуусу пландалууда. Бул нерсеге маалыматтарга караганда келишимдер каттар жөнөтүшкөн. Мындай карап көрсөм, экөөсүнүн тең рейтингтери жакын болгондуктан бул мушкер экөөсү жакыныраак. Экөө тең күрөш жаатынан кабары бар. Жана Бьорнс Хамзат тууралуу өз сөзүн билдирди. Хамзат жакшы көрүнүктүү мушкер. Ал жакшы күрөштөрдү өткөрөт. Бирок мен мүмкүндүктү колдон чыгарбайм, деди Гилберт Бьорнс. Достор, бүгүнкү жаңылык ушул болчу. Эгерде жаңы жаңылыктардан чыккан болсо, мен сиздер менен бөлүшкөнгө сөзсүз түрдө аракет кылам. Сиздер видеого класс басып, жана каналга катталыңыз. Аман болуңуздар, кийинки видеого чейин.